Bir күн орозо кармасаңыз, Кудай буйрса 2 жылдык күнөө кечирилет. Эртең 5-июнь 4-күнү бейшембе күнү Кудай буйрса Арапа күн болгон атат. Бирси күнү 6-июнь жума күнү Курман айт майрамы. Демек, эртең орозо кимде ким орозо кармаса, буга чейинки 1 жылдык, келе жаткан 1 жылдык күнөөсү кечирилет да туугандар. Ушундай улуу күндөрдө отурабыз, мында убакыттарды текке кетирип албайлы, амал кылып калалы. Тартиби кандай десе, мынакей Насаат медианы ачсаңыздар болот, башка ишыл намаз убактынын календарын карап, баамдаттын убактысы киргенге чейин оозду жабасыз, шамдын убактысы киргенден кийин оозду ачасыз да. Ниет кылганда Арапа күнүнүн орозосун кармаганга ниет кылдым десеңиз болот, же жөн гана нафил орозону кармаганга ниет кылдым десеңиз болот. Кыскасы максат ошо нафси калуу тилектерди тыйып, Алланын ыраазычылыгы үчүн эртең орозо кармасаңыз 2 жылдык күнөө кечирилет экен да. Ошон үчүн амал кылалы туугандары, анан орозо кармоо менен бирге эртеңки күндү жөн текке бейкапар өткөзбөй, намаздарды бекем тургузуп, жамаат менен окууга ниет кылып, зикирлерди көп-көп кылып, көп-көп ибадат, көп-көп дуа кылып калыш керек да. Эртең бир башкача улуу күн да туугандар. Ошон үчүн бир аракет кылып, амал кылып калалы туугандар. Анан эртең уже такбир айтып баштайбыз, билебиз, эртең менен баамдаттан баштапчы. Караңыздар, эртең 23 намазда, фарз намаздан айтылыш керек да. Оңой эле санап койсоңуз болот. Бир күндө 5 убак намаз да. Мына эртең 5, жума күнү 10, 6-чы күнү 15, дем алыш күнү, жекшемби күнү воскресенье 20, анан биринчи күнү дүйшөмбү күнү асыр менен айтылганда ошо общий 23 болот экен да. Ар бир ким болбосун, баардыгыбыз фарз намаздан кийин, аял эркек болбосун, баардыгыбыз ошол айтуу милдет болуп калат экен да. Ошон үчүн баарыбыз аракет кылалы. Такбирди билесиздер, билбегендер мынакей бир эскертип коеюн. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд деп бир жолу айтуу милдет болот да, важип болот. Ошон үчүн 3 жолу айтуу мустахаб болот экен, алымдардын айтуусу боюнча. Ошон үчүн аракет кылып, ушуга амал кылалы. Ниет боюнча айттым, убакыт боюнча айттым, такбир боюнча айттым, амалдар боюнча айттым. Эми ушуларды амал кылганга өзүбүз бир ниет кылалы сөзсүз туугандар. Бейкапар жөн өткөзбөйлү эртеңки улуу күндөрдү. Жана ушул башкаларга эскертүү ниетинде эскертүү максатында ушул видео менен бөлүшүп, группаларда болобу, WhatsApp группа, Instagramдан болобу, репост кылып коюңуздар. Жана өзүңүздөрдүн стористериңиздерге, статустарыңыздарга чыгарып коюңуздар. Себепкер боло берели амал кылышына. Кимде ким бир жакшы амал кылышына себепкер болсо дейт, ошолордун амалын, соогун, то есть алат дейт да, караңыздар. Ошон үчүн Аллахым ыраазы болсун. Өзүбүз амал кылалы, башкаларга эскерте берели.